Андан кийин кайгырба. Бүгүн көп адамдарды карасаңыз стресстин ичинде, стресске түшүп калдым, депрессияга түшүп калдым, башка. Мен стресске түшөйүн деп өтө аракет кылдым, бирок түшпөй койдум эчелечи. Кантип түшөсүздөр билбейм, эч түшүнбөй койдум ошол адамдаргачы. Түшөйүн деп ойлонуп көрдүм да, кандай да сиздин башыңызга келбеген күчтүүрөөк проблемалар бар менде дагы. Айтсам азыр могу жерге дасторкон курсам, ачык дасторкон болуп кетет бул жагычы. Сизден көбүрөөк проблемаларым. Ал ден соолук маселе, ал бизнес толтурат. Карыз маселесин да толтурат. Бирок адам кайгырып бир нерсени чече алабы, жокпу? Албетте жок. Адамда, урматтуу мекендештерим, адам келечекти ойлоп коркот. Келечекте үй алышым керек, машина алышым керек, мындай болуп калса эмне болот, банкрот болуп калсам эмне болот? Келечектен коркот, өтмүштү ойлонот. Өтмүштө ушундай болуп калды эле, мектепте уят кылып койду эле эжеке, мындай болуп калды эле. Өтмүштү ойлоп өкүнөт, келечекти ойлоп коркот. Анын натыйжасында бүгүнкү күнүн дагы өлтүрүп алат да. Сиз келечектен коркпошуңуз керек, өтмүшкө өкүнбөшүңүз керек. Өтмүштүн эшиктерин күрүчтөп салыш керек. Келечекте ушул максатыңыз сиз эле көрүнүшүңүз керек. Алдыга аракет кылышыңыз керек. Сиз мындай жерде турасыз, сиз секирешиңиз керек, бул жак көрүнбөйт. Секирешиңиз керек, же кетип калышыңыз керек. Все, болду, кетишиңиз керек. Мына жерден тура берсең, мага не пайда? Турабы? А сиздер просто так турасыздар да ошол жерде. Же алдыга жылбай атасыздар, же кетип калбай атасыздар да. Ошондуктан аракет кылышыңыздар керек. Кайгырбашка. Бул да көп нерселер жардам берет. Мисалы зикир, Кудайды эстөө. Бирок Кудайды эстеп отура берсеңиз дагы, баягы жан дүйнөңүздөгү кайгы проблемалар кайра чыгып кете берет сизге. Неге десеңиз, себеби сиз проблеманын өзүн чечкен жоксуз да. Проблема турат, анын үстүнө зикир кылтасыз. 100 жолу, миллион жолу болуп кетти, бирок жүрөгүңүздө тынчтык болбойт. Неге десеңиз, проблема чечилгени жок. Проблеманы чечи, анан кийин зикир кыл. Туурабы ушундай, урматтуу мекендештер? Кайгырбаш керек. Коркпош керек.